Эми Жалал Абад шаарынын тургундары үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып, ден соолугуна кам көрүүдө кезек күтүү аракерчилигинен арылышат. Анткени аталган жайларда автоматташтырылган электрондук кезек системасы иштей баштады. Ал үчүн үйдө отуруп, уюлдук телефон аркылуу registratura.med.kg дареги боюнча дарыгерлердин бош убактыларын билип кайрылууга болот. Registratura.med.kg деген сайт менен кирип, записаться к врачу деген жерге кирип, ошол жерде басса, ОМС менен телефон номери чыгат. Ар бир адамдын ОМС жок болсо, жазылбайт очередке, кезекке тура албайт, ОМС жок. ОМС жазат, телефон номери жазат. Үчүнчү, кайсы поликлиникада катталганы чыгат. Чыккандан кийин төртүнчү, биринчи келишиби, экинчи келишиби, ошол жерде басат окейди. Анан бешинчи, кайсы врачты каалайт. Врачты кааласа, ошого басат дагы. Алтынчы, кайсы күнү, саат канчага. Жарандар 2 жума алдын кезекке турганда 2 жума алдын жазылса болот. Электрондук кезекке туруу эң жөнөкөй. Ал үчүн компьютер же уюлдук телефон аркылуу анкета толтурулат. 2019-жылдын 26 декабрынан башталган электрондук кезек системасы аркылуу ушул убакытка чейин шаар боюнча 1022 бейтап кайрылган. Буга чейин үй бүлөлүк дарыгерлер топторундагы балалуу, кош бойлуу жана улгайган жарандардын кезек күтүүсү башкы көйгөй болуп келген. Эми түзүлгөн электрондук система аркылуу оорулуулар гана эмес, дарыгерлердин да убактыларын үнөмдөөгө шарт жаралып жатат. 6 январга мен сизге жазып коем бирөөгө өзүм, ыңгайлуу убакыт айтсаңыз, ошол убакытта келесиз. Бул электрондук очередь деген биздин шаардын жарандары үчүн аябай ыңгайлуу болду. Бул registratura.kg менен сайтка кирип, жарандар өздөрү даже үйүндө отуруп алып жазылышса болот бирөөгө. Бул жарандар үчүн дагы, бизде иштеген кызматкерлер үчүн дагы ыңгайлуу болду. Бул жерге келип кезек күтүп турбастан, ошол өздөрүнүн ыңгайлуу убакытта келип медиктерге кайрыла алышат. Мындай кадамдарды тургундар 2020-жылы аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылындагы алгылыктуу иш-аракет экенин айтышып, бул боюнча калктын маалыматтуулугун дагы да жогорулатуу керектигин белгилешет. Я по телефону позвонила, записалась на 11 часов, пришла, не ждала очереди. Мен телефонум аркылуу жазылып, каттоодон өтүп, саат 11ге жазылган элем. Убагында келдим. Кезек күтпөсөн кирип дарыгердин көзөмөлүнөн өттүм. Абдан ыңгайлуу жана үнөмдүү экен. Чтобы не хватать инфекцию, другой вирусы, приходим, сразу заходим к врачу и уходим. Очень удобно. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарында 8 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашып, калаанын жалпы 110 миңден ашуун калкын медициналык жактан тейлеп келет. Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.